Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Ag Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз абдан мега популярдуу саясатчы Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Эмне себептен мен мега популярдуу деп айтып жатам, достор? Мен Адахан Кимсанбаевичтин өтө эле каттуу бир тарапташ эмесмин, же болбосо партиясынын мүчөсү эмесмин. Силер ойлогондой бул канал ушул Адахан Кимсанбаевичтин эле каналы турбайбы, ошону эле мактай берет экенсиз дегендей комментарийлер кетип жатат, достор. Мен эмне себептен Адахан Кимсанбаевич жөнүндө азыр айтып жатам? Эмне себептен мега популярдуу деп жатам? Анткени мен деле бул кезге чейин бул саясатчылар жөнүндө, саясат жөнүндө сүйлөбөй, ушул каналым айтып тургандай Deniz Ag Intellektual TV деп ушул ден соолук, массаж жөнүндө сүйлөчүмүн. Буюрса ал темаларга дагы өтөбүз кийинчерээк. Ал эми азыр ушул популярдуулук, ушул Адахан Кимсанбаевичтин бейнеси жөнүндө айталы. Мен буга чейин, достор, мурунку берүүлөрүмдү көрсөңөр, Зоболо майдан деп ушул саясатчылардын кимдин кандай авторитети, кимдин кандай зоболосу бар экендигин ушул менин катталуучуларым өздөрү жакшы билишет. Ар бирин бирден көрүп, бирден ушул каналдан көрүүчүлөрдүн элегинен өткөрүп туруп келгенбиз да. Андан сырткары дагы турмуш чындыгы бар. Ошол элдердин ой пикирлери ошол турмуштун чындыгын көрсөтөт да. Менин ушул катталуучуларым айтып жатышат, эмне себептен ушул азыркы кезде Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго баары эле жабалактап чабуул жасап калышты деп жатат да. Эми менин байкашым боюнча, достор, бул чабуулду кимдер жасап жатышат? Бул акылдуу, түшүнүктүү, парасаттуу, күчтүү саясатчылар жасашпайт, албетте. Бул жерде кимдин эмне кылгандыгы терең анализ кылганда билинип турат да. Буну баягы жаңы чыгып келе жаткан, эптеп упай топтойн деген, орусча айтканда очко топтойн деген жаңы саясатчылар бар го. Ошолор кандайдыр бир нерсени өздөрү түшүнүп түшүнбөй, анан жерди сатып жиберген, каркыраны саткан деп. Эми, достор, бул жерде эч кандай сатуу деген сөздүн бир маанисин өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Базарга апарып малды сатат, үйдү сатат, машинаны сатат, жердин участогун сатат. Ал эми саткандан кийин акчасын тыйынын алат. Мен өткөндө дагы бир айттым эле, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров эмнени сатып, анан кийин өзгөнгө же бир чайкана, же бир ошол депутаттардай болуп ресторан куруп коюптурбу, же болбосо сатып аткандын жанында түштүктө далдалчы деп коет, карап турушат да, мынтип анан долясын кичине берип, баягы современный мирде деле брокерлер, андайлар, мындайлар деп процент эмететкендер бар го. Ошондойлор көрүп, анан ошол сатылганын карап турса, анан айтса болот да. Фактысы жок эле, бул жерди алмашуу болгон. Ошол эле казактар абдан ушул кезге чейин нааразы болуп жүрүшөт. Ошол эле айтымдарына караганда, ошол эле жергиликтүү элдер ушул нерсени ошол кезде чечилип, тополоңу жок бүтүп калганына сүйүнүп жүрүшөт. Ошол чегара маселесин ошентип бүтүрүшкөн да. Мына азыркы кезде баткенди көрүп атасыздар. Ушул кезге чейин чегара маселесин бүтүрүшпөй келе жатышат. Саясатчылардын саясий эрки жок. Анткени эртеге ошондой Мадумаров сыяктуу болуп, крайний болуп калганды каалашпай эле өздөрүнүн жоопкерчиликти алып качып жатышат да. Анан дагы айта кетчү нерсе, достор, Мадумаров ал жерде президент болгон эмес, же болбосо башка нерсе болгон эмес. Ошол жогорку кеңештин депутаттарынын баардыгы колун көтөргөндө ошого колун коюп берип, ошентип өткөн нерсе, ошол ишти бүтүрүшкөн нерсе да. Бул жерде жер алмашылган, анан сатты дегенде сатып туруп, анан анын чөнтөгүнө же болбосо ошол Казакстандын шпиону болуп, ошолордун кызыкчылыгын көздөгөн болсо, анда сатты деп айтса жарашмак да. Анан эле билип билбей, ал каркыранын кайда экендигин билбей туруп эле ушинтип айта беришет экен да. Мен кечээки күнү Талант Анарбаев деген кудул жигитибиздин ушундай бир элдерге кайрылганын көрдүм да. Бул абдан эле көп саясатчыларды туурап, саясатчылар жөнүндө айтып жатат. Ушул азыркы кээ бир саясатчылар жада калса биздин сахнада жүргөн кудулдарчалык бир түшүнүктөрү жок да. Анан мындай, анан андай деп эле ушул саясий авторитет топтойм дешип эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго асылып жатышат да. Анткени асылганын себептери дагы бар, достор. Мен мына Россияда 11-12 жылдан бери жүрөмүн.
Эми чынын айтканда Кыргызстанга деле барып турам. Былтыр деле 3 ай жүрүп келдим. Мурдагы жылы 6 ай жүрүп келдим. Тез эле барып келип, эми турмуш экен, ушу мага окшогондор деле көп. Албетте кээ бириңер ойлошуңар мүмкүн, патриот эмес экенсиң, андай экенсиң деп. Эми кыргыздардын көбү ушинтип чыгып кеттик. Мен эмне демекчимин, ушул Россиядагы кыргыздардын арасындагы Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун зоолосу жөнүндө, авторитети жөнүндө айтмакчымын да. Биз мисалы үчүн ушул биздин айланадагылар, мен тааныган адамдар өтө көпчүлүгү Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдойт да, анткени терең анализ кылып, ушул кишинин ушул мигранттар менен дайыма жолугуп турат, ушул мигранттык көйгөйдү көтөрөт. Өткөндө деле мисалы үчүн Нурсултан Абишевич Назарбаевка кайрылып, ошол орто жолдо калган адамдарды чыгарууда Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун дагы эмгеги чоң болду. Албетте ал жерде бир нече адамдар кайрылышты. Ошолордун эң алгачкыларынан болуп Адахан Кимсанбаевич Мадумаров кайрылды да. Бул эч качан мигранттардын ушундай бизге окшоп тентип жүргөн адамдардын биякта жүргөнүнө кайдыгер карабай, ушуларга тез иш орундары болсун деп аракет кылып жаткан биз ишенген саясатчылардын бири да. Эми достор, ар кимдин өзүнүн ишеничи болот экен да. Биз дагы кандайдыр бир деңгээлде ушул кишиге ишенебиз да. Башка саясатчыларга айтып кое турган нерсе, анда силер деле бизди ишендиргиле. Силер ушинтип айтасыңар, Адахан Кимсанбаевич Мадумаров калп эле бир жыйынтыгы жок эле сайрай берет. Жыйынтык деген ушул биздин ишенимибизге ээ болду. Кана силер дагы бизди ишендиргилечи, ошентип силер дагы сайрагыла колуңардан келсе, силер дагы айткыла. Мен мисалы үчүн мына Кудайым өмүр берген экен, мына 52-ге чыгып келе жатам. Мен чынын айтканда өкүнөм ушул кезге чейин өмүрдү мындай эле көркөй айтмакчы бекер воздухка өткөргөндө. Адахан Кимсанбаевич Мадумаров мына азыр Текебаевди деле сындап андай мындай деп жатышат. Булар жап жашынан ушул 25-20 жаштарынан саясатка киришкен. Булар биздей курагында мына чоң иштерди жасап жүргөн. Булар укмуш чоң саясатчылар, бармактайынан кирген. Ал эми азыркы көп саясатчылар булар бизнестен келген, башкадан келген, анан дүйнөсүн топтоп алып эле ошол дүйнөнү коргоо үчүн саясатка кирген, айласы жок саясатчылар да, өз кызыкчылыктарын көздөгөн. Ал эми мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду мактабайын, достор, мага мактагыдай же болбосо мен бул кишиге муктаждыгым же болбосо эчтекем жок. Анткени бул чыныгы саясатчы да. Мындай акчага, мисалы үчүн кээ бирөөлөр ушул саясатка жетип алып, чоң болуп алып тургандан акча чогултайын же башка кылайын деп, мына Адахан Кимсанбаевичти силер күнөөлөп жатасыңар. Анан Бакиев менен иштешкен, мындай болгон деп. Бакиев революция болуп келгенде баарыбыз ишенгенбиз. Же ишенбегениңер болду беле. Революция жеңди, мына эми чын жашоо болот деп. Адахан Кимсанбаевич деле адам да. Ал эмне силерге бир көз ачык болуп, баардык стратегияны билип тура турган бир ошондой киши эмес да. Андай болгондо башкача болмок. Ал деле ишенсе керек. Президенттин ошол буйругусуз ошолордун президент жоопкерчиликти ошол кезде алган жоопкерчиликти. Мына кече көрдүм мен тиги көлдөрдө кандай реакция болуп, ошол Бакиев тарап болушуп, элдер ошондой түшүнүк болгондо, балким кичине жаңылыштык болгондур, же болбосо башка нерсе болгондур, же ошондой нерсе кылып бүтүрүш керек болгондур. Анан эле сатып ирдиңер, сатып туруп мынтип койдуңар деп. Эч качан Адахан Кимсанбаевич чайкоочу болгон эмес. Мен ушуну силерге айтып коеюн, достор. Мен буга өз кепилдигимди бере алам. Чайкоочу болуп, сатып, дүйнө чогултуп, мен ошону айтмакчымын, достор. Бул чыныгы саясатчы да. Мурда дагы айтканмын, дүйнөдө ушул бир-эки гана саясатчылар болгон. Мисалы үчүн мен Сталинге салыштырганмын да, канчалык деңгээлде. Албетте Сталин боло албайт. Сталинди кээ бири мактап жүрүшөт, кээ бири ушундай репрессияларга алып барган деп жүрүшөт. Бирок мен бир сапатын окшоштурам бул кишилердин: дүйнөнү чогултпагандыгы. Мен ошол Сталин жөнүндө атайын бир видео тарттым эле, тилекке каршы адамдар анча деле көргөн жок. Ошонун Власик деген телехранитель болгон экен. Сталинге шинель алып беребиз деп көндүрбөй, акыры эч көнбөй койгон экен. Мен ушу шинелим болот деп. Акыры айласы кеткенде аял экөө, Аллилуева экөө шинелди алып чыгышып, анан Аллилуева алып барып, аны бир жерден бычмачыга бычтырып, тиктирип, анан кийим илген жерине ийилип койгон экен да. Достор, көрдүңүздөрбү? Саясатчы менен бизнесмен, чайкоочу, саткындардын айырмасы кандай болот? Мен жеке оюмда
ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду деле салыштырам. Эмне баягы күнү бир кадимкидей эле көчөдө кийинип, үйүндөгүдөй болуп, анан кийин базарга барып келе жаткан bir видеосун көрсөтүп алып, bir жапайы нерсени көргөндөй реакция кылышып, биз туура түшүндүк. Ал жөнөкөй киши. Сталин деле жөнөкөй болгон. Биринчи ошол передачаны көрүп жатып изилдеп көрдүм. Ал дагы элдин арасында жөө жүргөн. Кийин анан нападение болуп, башка болгондон кийин анан машиналарга чыгып ошентип калган. Ушундай элдин арасындагы боюн көтөрбөгөн карапайым киши да бизге міне мындай албетте эле ушул Land Cruiser'лерде даан кайган чоң машинелерде жүрүп 20 телехранитель болуп, анан пистолеттер менен мынтип айланып, каскаларды кийип алып ушундай жүргөн ушундай адам керекпи достор. Эми мен чынын айтканда бир жаңы өзгөчө башка бир заман болушун каалаймын да достор. Мен деле ушул мамлекеттин камчысын чаап, ошол Акаевдин убагында иштештим. Органдарда ошолорго ишенгенбиз, эч кандай жыйынтык болгон жок. Эми мына ушул акыркы бир үмүтүм бир башкача болуп кетеби деп. Мен буга чейинки бизнесмендеринин дагы көрдүк, башкасын дагы көрдүк. Кандай болуп депутат болуп жатышат, эмнелерди кылып жатышат. Көрсө кече дагы мына көрсөтүштү. Бирөөсү барып туруп Нышанов көрсөңөр керек, мынтип бир катардагы депутаттардын бардыгына кол коюп, кнопкасын басып чыгат экен да. Албетте мен ойлоймун, эгерде ушундай Адахан Кимсанбаевичтей депутаттар ошол жогорку кеңеште болсо мындай нерселер болбомок эмес. Элдин тагдырын бир туура чечишип, достор көрбөйсүңөрбү, биздин тагдырыбызды бирөөсү 10-нун ордуна келип алып туруп, керек болсо 20-сынын ордуна кнопкаларын басып, бир фракциянын бардыгында ушундай кайдыгерчилик, ушундай бир жоопкерсиздик биздин тагдырыбыз менен ойногон нерселер болуп жатат да. Албетте Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болсо мындай нерселер болбойт. Анткени бул киши жоопкерчиликтүү, Кудайдан корккон киши деп мен айтмакчымын да. Бул кечээ дагы бир жүрөт, бул кишиге кимдер кайра тийишсе ошончолук кайра авторитети, зоболосу көтөрүлүп кетет деп. Чын айтканда ошондой. Мына кечээ бир-эки саясатчылар, саясатка кирем деген жигиттерибиз ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө сүйлөп реакция жасашканда, Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун чынында эле мындай орусчасынан айтканда фанаттары деп коет, кыргызчасынан айтканда жүрөгү менен берилген бундай команда бар да. Өз учурунда реакция жасалды. Москвада чогулушту. Андан кийин кечээки күнү фонд ачылып, $1 деген фонд экен. Мен түшүнбөй, эмне доллар менен, валюта менен которулуш керекпи деп ошол балдардан сурасам, жок. Колуңардан келишинче эле 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, 1000 рубль болобу, керек болсо $1000 болобу, каалашыңарча акчаңарды ошол Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдоо фондуна ушундай фонд ачышыптыр да. Буга чейин дагы бир-эки номерлер көрүнгөн. Мен эми ал жөнүндө айтпадым эле. Ушул передачамдан кийин ошол өзүмдүн каналымда кетиремин. Булардын фонду жөнүндө ошону которуп балдардан алдым. Өзүмдүн каналым менен кетирип коёмун да, ошол фондко акча салыш боюнча. Достор, мындай болуп элдер өздөрү чогулуп Москвада ушинтип мына биз ушул партияны колдойбуз деп аткан башка бирөөнү көрдүңүздөрбү? Эч ким жок. Мындай болуп колдоп адамдар өздөрү жүгүргөн. Эми бул деген коомдун индикатору көрсөтүп жатат да, ким кандай деңгээлде авторитети бар. Бул нерсе албетте бийликчил партияларга же болбосо ошол бай көпөстөрдүн партиясына, анткени жашоо күрөш да, кандайдыр бир орундарды алыш керек. Бул албетте жакпайт. Ошон үчүн ар кандай нерселерди заказ кылып, ар кандай нерселерди айтып, ушул кишинин бир зоболосун ылдый түшүрүүгө аракеттер жүрөт да. Эми урматтуу ушул адамдар, ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун колдоочулары, ушул кишинин жолун жактаган адамдар, сиздерге дагы бир жолу ушундай өз эркиңиздерди көрсөтүп, ушундай саясий кезде мындай бир эми болбой, кандай десем, кайдыгер карабай активдүү тургандыгыңыздар үчүн мен абдан ыраазымын. Чынын айтканда ушундай
адамдар болсо биз алдыга кетебиз сөзсүз. Анткени кайдыгер карабай элибиз үчүн, башка коомубуз үчүн, мамлекетибиз үчүн тикесинен тик турган жигиттер, кыздар барында, демек бардыгы жакшы болот достор. Бүгүнкү менин айта тургандыгым ошол. Туура чечим чыгарсак, ошол азыр фонддун мен номерлерин кийинки передачамда кетирем. Албетте ушул кайдыгер карабаган достор болсо, ошол фондко тыйыныңарды салып, өз салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.